5 жаштан көп, убакыт жок. Ал эми биз жетекчилер менен жерине маектешебиз. Dünya жүзүндөгү саясий аскердик абал өтө курч. Жарадар болуп жоокерлерибиз курман болуп аткандарын ушунун баарын көрсө, сүйлөп берет деп ойлойм да. Gündeli uşular da, bugün ele öğretiyor. Günde mi? Joker'den başlayıp generalga çeyin. Hazır men bayağı tek uçkanda, hazır görüyorsunuz. Точно düşürdü. Tak uşunday material menen barыбызга bir tengdep. Бул деген биздин тарыхыбыздагы биринчи аскердик ушундай унаа өзүбүздөн чыккан. Asker bölüklörü cümle plan negizinde iş alып барууда. Полковник Бай. Ошо биздин тарыхыбызда шостун эң чоң эмеси болгон бул жерде. Машыгуусу болгон. Кыргызстандын тарыхында. Ушул жерде ушуларды баарын бүтүрүп, эң көп аскер келген ошондо ушул убакта. Ошол жакта ушуларды өткөзүп, азыр деген мына күздө октябрдын 7-синен 13-үнө чейин бул жерде ОДКБ'нын эмеси болот. Машыгуусу. Ошол мүчөлөрү келет. Жолдош коргоо министри, 8-чи гвардиялык мотоциклдар дивизиясынын командиринин орун басары гвардиянын полковниги Жолдошев. Саламатсызбы? Жолдош коргоо министри 23-чи гвардиялык кызыл туулук мотоциклдар бригадасынын командири подполковник Мамыралиев. Саламатсызбы? Ну что? Ушталдыбы бияк? Бул жерде деген чоң өтүп калды белем. Чоң өтүп ишти. Азыркы учурда көз закупка боюнча иш-чаралар бардыгы бүттү. Материалдык каражаттар келени менен көлдүн жээктиги менен Могу жерге чейин келиш керек да. 1 метр 20 метрге чоңойтабыз. Быйылкы машыгууда бир өзгөчөлүгү бар. Мына ушунча жылдан бери келип аткандан быйыл эмне үчүн мону чоңойтуп атабыз? Азыр да үстүнө чыгып көрсөтөм. Быйылкы теманын эмесинде дагы бир суроо киргиздик. Деңиздик маселе. Биз баягы ушул машыгуу өткөзгөндө мамлекеттердин баягы окуу тармагында мамлекеттердин аттарын өзгөртөбүз. Ошондуктан бул жерде Кеминия деген бир мамлекет болот ушул жерде. Ошонун деген жарымынан көбү бул жерде жарымындай бул деңиз болот да. Ошонун азыр ошол жака биз бул жердеги Койсарда турган Россия Федерациясынын деңиздик базасы бар. Ошолордон бир 5-6 деңиздик суднолорду да колдонобуз. Мындай маселе биздин баягы жаңы тарыхыбызда болгон эмес. Ошондой биз өзгөчөлүгү ушул. И албетте өзгөчөлүгү бияка Россия Федерациясынын президентин биздин президентибиз тосуп алып, ушул жака келип ошо машыгууну чогуу көрүшөт да. Ошондуктан могу үстүн азыр көрсөтөм, дагы газ жерин өзгөртөбүз. Мына могу жердеги мына азыркы эмеси, момундай эмеси, могу балкон жок, буягы жок. Азыр бүткөндөн кийин мына момундай болот да.
Буга дагы биз 1 ай 1,5 айдын ичинде бүтүрөбүз, туура? Канчанчы? 15-те чейин мына. Башкача болот. Азыр мына үстүнө чыгып көрөсүңөр. Бул жерде вот. Учение машыгуу өткөзгөндө эң биринчи аскер бөлүктөрдүн штабтарынын жетекчилери, ошо жетекчилиги машыгуунун ошо маанисин түшүнүү үчүн биринчи картадан окуп чыгышат. Ошол жакта үйрөнүлөт. Картадан кийин ушундай макет жасалат, макетте үйрөнүшөт. Макеттен кийин анан баягы негизи уже жерге өтөбүз, анан ошол жактан уже баягы практикалык жактан билет да. Ошондо 3-4 этап болот да. Жүргүздөр үстүнө. Могу негизи ошо биздин Кыргызстанда бул машыгуу борбору Коргоо министрлигинин 15.000 гектар могу жер бүт аянт. Машыгууга эң ылайыктуу ушул жер. Бул жерде бүт полностью танкалар менен, БМП, БТРлар менен, артиллерия менен алыс жакка 10-12 километрге чейин атканга ылайыктуу бул жерде. Бул жерден ошо кургактагы аскерлер ушуну көрсөтөбүз. И жаңысы могу жакта караганда, могу жерден караганда биягына жанагы жаңы балкон салабыз. Анан жанагы бир маселеси тетиги жерде азыр тетиги чоң столб турбайбы? Чоң столб. Ошол тарапта ар жагда деңизде ошол эмелер. Деңизде корабльдарды көрсөтөбүз. Алар менен баягы барып сүйлөшүп келгенбиз. Гильзаларды коюп турсуңар. Тетиги бар таш менен актайбы? Таштарды алабыз. Алыш керек. Алыш керек. Айтып атам, могу жерден баягы эсиңдеби? Эле жасаганда. Могу деген эме менен жасабагыла. Могу таштар менен жасабагыла. Тет жак менен бер жакына. Могу жерге бир бусор коесуң да, ар жагына да бир бусор коесуң. Ошондо ок аткандай түз болот. Бияктын ошо эмесин бар, могу жердеги расстояниясын өлчөп туруп, тияктан өтүсүң ошондо. Тетиги көпүрөгө түп-түз барыш керек да. Тияктан келип атканда буда судай жакшы көрүнөт. Жарайт. Түшүндүң? Момундай таш менен булардын кыйшык болуп калат жапсасаң. Жетекчилик келип көрүп, ошонун баарын болгонго ушундай эме здание түзгөнбүз да. А согуш убагында мындай нерсе болбойт. Согуш убагында могу жер болот. Согуш убагында кол башчынын орду мына могу жер болот. Ушул жерде бүт тиги жерден келген войсканын баарын ушул жерден жетектейт да. Бул жерге үстүнө полностью маскировочный сет тартылат. Үстүнөн көрүнбөгөндөй болот. Анан ушул жерде бүт ячейкалардын баарында бул жерде авиациянын жетекчиликтери, артиллериянын жетекчиликтери, бер жакта ар бир мамлекеттин жетекчилери, ошо баягы топтордун жетекчилери ошонун баары ушул жерде болушат да. Анын эң нерсеги ошо согушту, ошо согулашты кол башчысы ушул жерден эметет да. Биз азыр Балыкчы шаарынын четиндеги Коргоо министрлигинин машыгуу борборунда турабыз. Бул жер быйыл октябрь айында жамааттык коопсуздук келишим уюмунун алкагында өтүүчү Биргелешкен Бузулбаш боордоштук каталышындагы ири машыгууга даярдалууда. Азыр ушул август айында эки тараптуу дагы машыгуу бар бизде. Казакстан менен. Ушул жерде болот да? Ушул жерде болот. Казакстандын Коргоо министри келет. Өкөбүз ошол машыгууга катышабыз. Эки тараптуу машыгуу өткөзүп. Атайын багыттагы аскер бөлүктөрдүн машыгуусу болот. Андан кийин даярдык улана берет. Бул могу жүрүп аткан курулуш иштери эч качан таасирин бербейт ага. Жумуштар жүрө берет, биздин сөзүбүзчө жүрө берет. Так что бул Шеддатбаев бир деген
эң чоң Кыргызстандагы биздин машыгуу борборубуз. Ушул жерден танковый биатлонго катыштырабыз. Бүт машыгуулардын баарын ушул жерде өткөзөбүз. Негизи жылына канча жолу мындай машыгуулар өтүп турат? План мененби же? Ар бир жарым жыл сайын жайкы окуу жайында, кышкы баягы жайкы жарым жылдыкта, кышкы жарым жылдыкта окууда ошондо ушул өткөрөт. Ушул айттым ба, быйылкы өзгөчөлүгү именно ошол баягы деңиздик маселе бар. Бүтүн баягы ушундай биздин чоң көлүбүз болсо, биз эч ким баягы ушунчалык гарантия бере албайбыз да. Ал жерде бир баягы террористтер келип бир пассажирский судноны алып террористтик акт өткөзбөйт деп эч ким гарантия бере албайт. Ошондуктан ал дагы маселени карай жүрүш керек. Ушунчалык чоң эме көлүбүз болгондон кийин. Бизге туристтер келгенден кийин биз көлүбүздү көрсөтсөк, муну көл деп айтпайт да, это же море деп таң калат. Ошон үчүн бул маселени дагы унутпашыбыз керек. Биздин дагы аскерлерибиздин дагы бир тажрыйбасы бул жагынан дагы кыйла көтөрүлүп калат. Жер болсо ракета артиллериялык курал жарактардын баары ушул жерге коюлат. Биздин аскер бөлүктөрү бияка дагы чоң ремонтторду жасап бүттүк, буюрса. Дагы уланып атат мунун баары. Бүт баягы кампалардын баарын жаңыртылып, азыр сыртынан деле көрүнүп турат. Мына ОБСЕнин эмесиндеги бир компания менен келишимге кол коюп, ушунун баарын 15-жылдан бери жасалып келатат. Азыр бай күнү ушу 10 күн мурун, 15 күн мурун бул жерге келип кеткен. Америка Кошмо Штаттын посолу бияка келип, ошо ITF менен чогуу келип, ушул жерден бизге торжественно өткөзүп берген. Расмий түрдө. Мына буюрса азыр могу забордун баары алынып, мына уже четинен алып, уже оңдоо иштери уже башталган. Момундай база дагы бияка уланат, аягына чейин, үстүнө чейин. Бул техника болсо, мына жаңы келди, мына көрсөк болот азыр. Бош Коргоо министри, урматтуу коноктор, окуубуздун жетекчиси майор Ногойбаев. Бул сиздердин назарыңызда инженерлик техника жол төшөгүч болуп эсептелет. Бул техниканын жардамы менен биз жолдорду тазалоого жана жол көчкүлөрдөн жолдорду тазалап, колонналык өзүктанма колонналык жүрүүнү дайындап берүүгө деп аңлап, ошондой эле бул техника 2023-жылдын апрель айында Россия Федерациясынан ремонтко кеткен. Азыркы учурда 2023 июль айында ремонттон келди. Бул техникада кошумча сыйла коюлган. Бул сыйланын негизинде бул биз талаа машыгууларынан оор жүктөрдү көтөрүүгө багытталган. Бул ремонтко кетүүгө контрактты биз былтыр кол койгонбуз. Ошондон кийин мына могу жерге бул борбордук ремонттук базага алып келип аткан имараттарды, тетиктерди ошол алып келгенде, кайра кеткенде могу жердеги баягы бизде уже эскирип, уже жарабай калган техниканы салып бергенбиз. Ошондо алар баягы тез арада тиги жетери менен баягы уже даяр техникасын салып туруп кайра жиберип атат. Азыр мындай техникадан 5 келген, бирөө кой ташта турат азыр. Азыр дагы 5 техникасы даяр. Эми ушул эмеге ушул айдын аягына чейин келип калат деп ойлоп өтүп атабыз, баягы планга коюп атабыз. Мунун баары деген мамлекеттин каражатынан эмес, бул баягы Россия Федерациясы менен аскердик техниканын жардамынан алган. Бул деген сүйлөшүүдө Россия Федерациясынын коргоо министрлиги менен сүйлөшүп, келишимге келгенбиз. Бирок ушул мында биз өзүбүз да таң калып атабыз, ушунчалык бат жасалып бүткөндө. Даже бүгүнкү ушу Россия Федерациясынын ушундай кырдаал учурунда
бизге ушундай жардам берип атканы, бул деген биз дагы өзүбүздүн Россия Федерация менен Кыргызстандын ортосундагы бир мындай жакшы мамилени көрсөтөт деп ойлойм. Мына бул база ушул жерден былтыр 10 октябрда ачылды. Сразу мындайынан кетели. Эмеде базада болдум, российская базада, кантта. Ошол жерде аэродромдо чыккан плиталар бар экен, ошонун баарын задача поставил. Ошол жерге ошону санап көрүш керек, могу жерде аянтты. Тияктан алып келип туруп, ошол жака могу шебинин баарын алып салып туруп, ошонун баарын коебуз. Түшүндү? Мына могул техниканын баары уже ремонттолуп бүттү. Булар уже күжүрмөн сапка турууга даяр булардын баары. Айтпаймынбы, 21-жылы жаңы планга койгонбуз ушундай база, ремонтный база бизге керек болчу да. Ушунчалык керек эле. Анан ошону эме кылып, планга коюп. 1 жылдын ичинде план менен анан лента кесүү ушу 1 жылдын ичинде өтөт да. Жолдош коргоо министри, урматтуу коноктор, сиздердин алдыңыздарда борбордук курал-жарак жана аскер техникасын оңдоо базасы көргөзүлүүдө. Азыркы учурда биз турган жер бул техниканын тейлөө жана оңдоо пункту болуп эсептелет. Россия өлкөсү менен ортосуна келишимдин негизинде азыркы учурда ГАЗ-66 маркасындагы автоунааны брондолуп модернизация болуу иштери жүргүзүлүүдө. Буну кандай деп айта кетсек, иштер көргөзүлүүдө. ГАЗ-66 келет, эски. Андан болгон тетиктердин баары чачылып келип тургандан кийин оңдоо иштери уже жаңы даяр унаа тетиктер менен кайра чогултула баштайт. Акраягы брондолгон ГАЗ-66 маркасындагы брондолгон техника чыгат. Бул техника боюнча айта кетсек, броня капсуласы калындыгы 7 см, терезесинин калындыгы 5 см. Испытанияга өткөрүү учурунда маңдайдын терезеге 7.62 оол менен атып көрүшкөн, оп өткөн эмес. Андай ошондой эле 600 грамм тротилди алдынан жардырып көрүшкөн, өзү крам ичинде өзү крам, эчтеке болгон эмес. Бунун цели ГАЗ-66-нын милдети бул өзү крамды сактап калуу, өмүрүн сактап калуу болуп эсептелет. Бунун көлөмү 170 аттын күчү бар. Объему 4-5. Расход топливосы бул жүзүнө 25-29 литр ичет. Кыймылдаткычынын маркасы Яймзы 534 маркасында орнотулган. Азыркы учурда мына жасалып чогултулган маркасы көргөзүлүүдө. Биринчи жолу мына өзүм дагы көрүп атам мына. Биринчи келип мына. Приветствую вас. Ну вы, ребята, даете фантастику. В прошлый раз я приехал. Я когда сюда в прошлый раз приехал, была голая рама. Ну сейчас я, наверное, первый, который попаду, в кабину. Bismillah. Бул деген биздин тарыхыбыздагы биринчи аскердик ушундай унаа өзүбүздөн чыккан. Мунун баары чачылып келген. Ошондуктан мына могут это алгачкы аскердик техника өзүбүздөн чыгып аткан. Сиздер бүгүн бир тарыхый бир эменин алдында турабыз. Что ошол. Бул дагы бир чоң майрам. Силер менен чогуу келип, мен өзүм дагы бир мындай толкунданып турган убагым. Былтыр айтып атканда ушуга көбү ишене алган эмес. Ушундай болот дегенге. Просто даже алыска кетким келбей атат да тигиме. Мына могул баягы биздин азыркы биздин аскер бөлүктөрдө турган БМП-1 илгерки техникаларыбыз ушунун кыймылдаткычтарынын баарын алып чыгып туруп, мына өзүбүздүн балдарыбыз ремонттоп, анан кайра коюп атат. Если ошол баягы кыймылдаткычы ремонттолсо, ремонтко баягы каражат баары бар, бирок ошого деген совсем эле
өлүп калган мотор болсо анда өзлөрү барып чечип мына биздин эле өзүбүздүн эле мына специалисттерибиз бүт баарын өзлөрү жасап алардын баарын жасап эметип атышат, ордуна коюп атышат да. Мына бул биздин көчүрмөн сапта турган Т-72 үлгүсүндөгү танк. Булар дагы бул жерде өзүбүздүн эле балдарыбыз мына бүт баары мунун баарын жасап атышат. Биякта цехтер бар, ошолордун баарын көрөлү. Цехтердин баары ушу бүгүнкү ремонт кылганга ылайыктуу да. Моягынан баштайлы, биринчисинен. Ушул эменин деген бүт мээсини бар ушул жерде да. Мына могу компрессор менен бүт цехке тияка аба кетет. Чоң компрессор менен. Бул жерден могу эме кондиционер эмелердин баары кышка жайга келишкен. Муну баарын жаап коюп туруп, жай кыш иштей беришет. Мына бүт кыш бою иштеп чыгышты. Кышы бою былтырдан баштап октябрдан бери канча танк ремонттолду? 4 танк, 12 БМП. Октябрдан бери 4 танк, 12 БМП жүргөн сапка турду. Автомобиль техникадан 5 жол. Автомобиль техникадан 5 жол. Мына бул жердеги тетиктердин полностью эмелери, компасы ушака келип, бул дагы жарымдан көбүнчөсүн биз бияка орун батпай калган үчүн биз Бишкекке аяктагы ремонтный базаларга ошака да жиберип атабыз. Мына момундай стартерлерди, бул жерде мындагы эмелерди, трамблерлорду, булардын баарын, могу генераторлордун баарын текшерүүгө бир кезде биз эмеге апарчубуз. Бишкекке апарып, ушактагынын баарын текшерип келчүбүз. Азыр бүт ушул эмен цехтин ичинде мына генераторлор текшерет, трамблерлор текшерет, стартерлер текшерет, аппаратуралар текшерет, бүт баары бул жерде бүт баары өзүбүздө. Любой машина алып кирип алабыз дагы, алардын баарын диагностика кылабыз да. Бияктагы могулердин баары мына өзлөрү полностью өздөрү жасап, аякты карабагыла. Бүт баарын ушул мына могу эмелердин баары мына кесип, биякта станокторунун баары бар. Мына эң баягы биздин оорубуз мына могул БМП танкаларда чыккан, булагы эчтеке эмес. Азыр тияка тышка чыкканда көрсөтөм. Союздан баягы 30-40 жылдан бери булардын баары чирип, тем более эмесинин трубкалардын эмеси, стенкалары жука. Ушулардын баары эме бүткөн. Буларга деген азыр өзүбүздүн балдарыбыз момундай кылып өзлөрү мына өзлөрү жасап атат. Булар деген могу мисалы бир патрубакты деген сатып алалы десек, бир патрубак канча болот? 50 миң сом болот могу бир патрубак. А бул жерден балдар өзлөрү жасап атат. Бул 2,5 миң сомго кеткен эмесинин баары себестоимость, өзүнүн азыр турган баасы эмгектер кетип экен ушуна 2,5 миң сом болуп атат. Айырма бар да. Мына булардын баарын могу патрубактардын баарын мына өзлөрү тиги станоктон жасап, тиги мастерлер жасап, булардын баарын өзлөрү жасап атабыз. Булардын баары чоң акчага турат да. Көз боечу эмес, өзүңөр реалдуу түрдө көрүп атасыздар. Мына пенсияга кеткен военныйларыбыздын баары биякта иштеп атышат. Мына могуну деген жасап Бишкекке апарып жасап туруп диагностика кылганга канча акча кетет эле? 18 миң кетет бүгүнкү күндө. Диагностика кылып бергенге эле. А биякта бүт баарын өзлөрү жасап, полностью кайра форсункалардын баарын настройка жасап, тиги жерде стендтен текшерип алышат. Жанагы көрсөтүп аткан патрубактардын баары ушулар ушул бул мастердин ушул мына жерде, мына отон, мына. Могу жерде жасап аткандары мынакей. Мына могу мурункулары илгерки калгандары. А бул да жаңылары мына. Өзлөрү жасап атат. Өзлөрү жасап, монтип кайра коюп атышат мына бүт баары. Мунун баарын каяктан сатып алат элек? Могул резина технический изделияларды могу бирөө эле 8 миң, 10 миң сом болот. А булар деген балдар өздөрү жасап атат. Ошондо канча? 2,5-ман чыккан. Разница есть? Мына монтип булардан эле могу шаблон жасап алышып, эң негизгиси биз могу именно маслостойкий резина сатып алышыбыз керек. Ошондо сатып алабыз. Ошону менен чыгарып атат балдар. Канча жылдан бери болгон сыйыналарды ошолорду эле азыр сырттан чыккыл кылып туруп, жаңыртып туруп, кайра танк БМПларга ошолорду ордуна коюп атабыз. Эки машинанын деген бүт тетиктери могу жерде бүт баары турат. Мына
мына тияққа қойылған кабинаны көрдүңөр, буларды көрдүңөр. Булар дагы эми электричествосунун баарын оңдоп туруп, жата 1 ай, 1,5 айда уже оталдырып бергенге даярдалды. ГАЗ-66-нын, мурунку ГАЗ-66-нын только рамасы менен эле мосттору калган. Ошо мосттордун ичтеринин баарын чачып туруп, жаңы редукторлордун баарын коюп, бүт жаңы тетиктерди коюп туруп, мунун баарын баягы эметип туруп, келтирип өзүнүн эмесине. Азыр ошон үчүн биз баягы былтыр мурдагы жылдан баштап эски ГАЗ-66-ларды эмеге металлоломго өткөзүүгө баягы запрет койгонбуз да. Ошондон баары бияка келип, эми бияктан ушундай машиналарды чыгара баштайбыз. Биринчисин өзүңөр көрдүңөр бүгүн. Чирип бүткөн, ошондуктан азыр ошонун баарын азыр балдар өздөрү жасап, зато мындай ликаларды жасап алышкан, ийип туруп эле өздөрү жасап атышат. Так что дагы ошону биз 2 жылда 60га жакын техниканы көчүргөн сапка койдук. Бүт Кыргызстан боюнча. Биякта эле эмес да. Бул жерде ремонттоп атат, Кой Тошто ремонттоп атат. Бишкекте борбордук ремонтный база бар, ал жерде ремонттоп атат. Ошто АРМ бар, авторемонтный завод. Это самое. Мына бул жерде да бир цех, биягы кузня, пока кузнецтердин пока эмелери кереги жок. Бул жерде бүт кампалары жана тетиктерге эметчү полностью. Биякка деген полностью жанагы краска сырлардын баарын бул жерге лакокрасочный изделие бул жерде болот. Бул жерден алышат дагы тияққа апарып полностью красить ете башташат. Компрессорлордун баары биякта бүт. Биякта не только газа, биякта газосварка, электросварка, и аргонная сварка. 3 эменин баары, бүт тетиктердин баары бар. Бурун биз момдай жанагы алюминий, дюраль эмелердин баарын сваркага апаралчу эмеспиз да. Аны апарсак дагы ал өтө кымбат болчу. Ошо азыр баары биз өзүбүздүн эмебиз бар, мастерскойубуз бар, базабыз бар. Мына бул жер болсо аккумуляторный цех. Бир койгондо 64 аккумуляторду бир коюп туруп, ошол жерден бир зарядка берип атат да. Могу жерден баарын могу компьютер менен управлять этет. 64 аккумулятор болсо, кайсынысы зарядка болсо, өчүрүп коюш, бир эле кнопканы өчүрүп коет. Мына ошол жерде мындай бүгүнкү заманга татыктуу ушундай эмебиз бар да, буюрса. Булардын баары ремонтту күтүп аткан техника. А могул БМП болсо уже азыр мына краска берип атышат. Краска бүтөрү менен эле ошо аскер бөлүктөргө кетет. Көчүрмөн сапка турат. Булар уже полностью ремонтту бүткөн. Бул ремонтный базанын дагы ушу машиналары, могу база менен, могу Россиядан келгенде, могу техникалар ушулар менен чогуу келген. Булар жаңы техникалар. Булар ремонт күтүп аткан техника. Бул болсо генератор. 200 киловаттык генератор бул. Кайсы жерге болсо барып туруп, свет жок жерге бир микрорайонго спокойно жеткизгенде эме кылып чыгат. Бул дагы ошо ремонт менен келген. Биякта базанын штабы. Бул жерде болсо мына баарына азыркы иштеп аткан балдарга бул жерде мына бүт шарты түзүлгөн. Пожалуйста, здесь умывальники, туалеты, все полностью. Биякка раздевалкалары, биякка душевойлору. Мына. Биякта ошол жерде мына келген балдар жерде отуруп, чай ичип, тамак ашын ала келет. Жерден үйдөн ала келип, үйдө барып жүрбөй, жерде отуруп, чай барбы? Давай чай берсеңер, тааныбайт элем. Генерал Шойгу менен сүйлөшкөндө макулдашып, ушу базанын могу келип турганы, тетиктерсиз турганы 260 миллион сомго жардам берди ушунда. Бул баягы жардам катары келген. Бул башы эле. Азыр ушундайлардан тиги ар жагына дагы келет ушунун баары. Жерде кампалары болот, дагы цехтер болот. Мунун баарын деген кайтаруу мына тети антенна менен кайтарат.
Эми азыр командир айтып берет бизге баарыбызга. Bunun dagы уландысы теги эми аркы эменин забордун ар жагына чейин барат. Бул дагы быйыл эмдиги жылгыга дагы толтура эмелери бар. Ошондо накта баягы Куралдуу Коргоо министрлигинин борбордук ремонттук базасы деп ошондон. Азыр пока бул баш эле. Рахмат, командир. Ишиңе ийгилик. Жолдош Коргоо министри 8-чи мототушкар дивизион командиринин материалда техника боюнча камсыздоо боюнча орун басары подполковник Турсунали. Саламатсызбы. Саламатсыңар жолдоштор. Эркин тур. Тамак ичип бүттүбү? Иә, жаңы келиштиби? Кусак тоюп атабы? Иә. Эметте тамактан кийин нан калып атабы? Иә, точно. Шуну караш керек. Ошо если баягы нан калып атса, значит курсагы ток. Калбай атса, анда все. Жолдош Коргоо министри ашкана басчысы улук прапорщик Айчиев. Бүгүн эле жаңы кийгизип койдуңу кийимдерди? Жок. Күндө ушундай кийсең. Ирдем бай. Мына чындык ушул жерден чыгат да. Правильно, да? Вот в таких условиях солдаты живут. Линовские матрасы, все, наверное, туалетные принадлежности, что, чего, как. Вот. Спортивная одежда у каждого. Пожалуйста. Все туалетные принадлежности, какие нужны. Всех четверых. Вот так. Курал жарактарды мондай сактайт. Вот оно, все. Пожалуйста. Все оружие почищенное. Ар биринин өзүнүн куралдары полностью, пофамильно. Каждый за него ар бир жоокер өзү жооп берет өзүнүн эмесине, оружиясына бул жерде фамилиясы менен бүт закреплен за каждым мына. Снайперские винтовки, снайперские винтовки, пулеметы здесь все полностью. Ар бир өзүнүкү күжүрмөн даярдыкта. Бир кезде бул деген Краснознаменный среднеазиатский военный округтун деген санаторий болчу бул жерде. Бул жерге полностью бүт Средняя Азиядагы ошол убакта Орто Азия деп койчубуз, ошол жактагы болгон аскер бөлүктөрдөн ушул жака офицерлер келип эс алчу ушул жака. Мына бүгүнкү күнү эле биздин аскерлерден андан тышкары чет мамлекеттен келип дагы келип эс алышат бияктан. Көбүнчөсү Казакстандан, Россиядан көп келишет бияка мурунку билгендер. Бул автобус постоянно эмеден санаторийден көлгө постоянно ташып турат. Легендарлуу санаторий болчу да, аябай. Атагы чыккан ушунчалык. Ошентип атпаймынбы? Былтыр 90 жылдыгын бердик.
ремонттун баарын быйыл жасадык да мунун баарын. Бул жер бүт башкача болуп өзгөртүп, мунун баарын жасап. Эндиги жылгыга тоже территориясынын баарын эметип, азыр пойдем бу жерди, андан кийин сейчас лечебный корпус, андан ары спортзал посмотрим, андан чыгып жанагы да эмелер бар, корпуса. Өзлөрү эле мындай бирдеме кылып эле септеп кармап турушканда бияктын баарын. Отура бериңиздер. Саламатсыздарбы? Так, ну что? Жумуш дагы эле көп болуп атабы? Да, ну все. Вот на. Мен эмес, бу бияктагы вот бу кишилер тарткыла, их надо показывать. Ушулардын эмгеги бүт баары. Ушулардын баары, молардын баарын они вот они их турут, молардын баарын жасашты да. Эң негизгиси булар деген ушулар сохранили мояктын баарын, сактап калышкан ушулардын эмгеги. Баары ушу тегеректеги айылдын эмелери, тургундары все. Мына тиякка келет эмеден, көлдөн, самосвал менен. Бияка жүктөйт, в этих бойлерах это все греется. Там женские самые полностью. А муну потом кайра машинага салып туруп, и көлгө апарып төгөт. Көлдүн ичинен алып келеби мотор? Ооба. Все, он минут 20-25 лежит, да? Да? Вот так. Андан бияка чыгат, здесь души моется и уходит. Был олимпийский бассейн. Уникальный бассейн. Биримин 700 метр бийиктик. Быйыл жаңы баштадык ремонтторду, полностью крышаларын жаптык. Эндиги жылы олардын баарын алмаштырабыз дагы, эндиги жылга еще будет продолжаться. 2000 квадрат крыша жабылды. Люкс, говоря по-советски. Здравствуйте. Ну что, людей много? Полный корпус? Да. А всегда так бывает? Всегда так, все лето. Все хорошо. Вот. Здесь вот такие. Мы на следующий год собираемся здесь полностью делать ремонты. Ну пока так, что делать. Жыл ушул аскер тармагында мектептин ортосунда тажаган убактыңыз болдубу аскердик жашоодон? Жок, баягы бул өз дилим менен бир жакшы кичинекей менен бир сүйүп бир тандап алган кесип окшойт го дейм да. Эми бул жерде мындайча айтканда аскердик кызмат өтө татаал, оор да. Бирок ошого көнүп алсаң, ошо менен андан мен 2 жолу армиядан кеткенде, пенсияга кеттим, 2 жолу кеттим. Ушундай бир особенно 1-чи жолу кеткенде аябай эме болгом да, мындай. Оор кабыл алгам өзүмө. Баягы ошондо где-то 50ге чыга элек болушум керек эле ошондо.
неужели ушу баягы мен уже керегим жок калганбы дегендей ошондой бир чоң болгом. 2 жыл жүрүп, андан кийин мени мындай айтканда бийлик алмашып, ана мени кайра чакырышкан да. Кайра чакырып, ошондо замначальника башкы штабтын биринчи орун басары кылып дайындады. Генерал Омралиев ошондо министр обороны болду. Андан кийин мен аскерий эметтим. Ошол жака назначение кылды. Аскерийден кийин анан мен генеральный штаб академиясына кеттим. Андан кийин дальше кеттим. Ошондо мындай да негизи бул аскер турмушу, бул философия. Канчалык баягы жыгылып канчалык батып тура алсаң, бул жашоо турмуштун философиясы да. Ошол баягы Кудайга деле жагат экен да. Бул жыгылбайт экен да. Канча жыксам дагы туруп кетип атат дегендей болгон да. Ошондуктан мен экинчи жолу кайра жаралып кандай ошо кесип тандай аласың десе, ушул кесипти кайра тандамакмын. Аскерге барып келген жигиттер мындай акча айылда кыздары Ал убакта өтө алыска кетти. Бүт Советтер Союзунан бүт дүйнө жүзүнө тарап кетти алардын баары. Азыркы убакта болсо көчөнүн башында, огороддун башында кызматчылар. Анан бул ошондуктан Кыргызстан кичинекей ошонун ичинде, бирок ошол баркка дагы жеткен бар. Эбирөө баягы эми жакшы авторитеттүү мындай болушат. Болсо деги баягы алыста жүргөндүк баягы үйдөн канчалык алыс кетсең ошончолук баалуу болосуң да. Канчалык алыс кетсең сага үйүң дагы ошончолук баалуу болот. Атаң, энең, ата энени анан үйдү баалачу мамлекетте бир институт бар. Бул аскер. Аскердик кызмат. Ошол жерден үйүңдүн баасын, атаңдын баасын, энеңдин баасын только ошол жерден билесиң, башка жерден билбейсиң. Ошол жака кетип, аскерде жүрүп, 1 ай, 2 ай, жарым жыл жүргөндөн кийин энеңдин үнү кулаңга угулганда ошондо билесиң. Ата эне ким экен сага деген. Соңку суроо, мекенчил деп кандай адамды айта алабыз? Акыркы учурда мындай патриот деген сөздү мындай бир жеңил желпи колдонуп, мындай маанисин кетирип алгандай эмес да? Эми мекенчил деп баягы аскерлерди айта берсем баягы калган коомчулукта эле мындай таанып калып болуш керек. Мекен үчүн жанын берчү адам, мекен үчүн бүт өмүрүн ошол жака берчү адам, бүт эмгегинин баарын ошо мекеним деп жүргөн адам, анын өзүнүн артындагы баягы жанында жүргөн өзүнүн баягы чоң иштегендерин, балдарын, небелеринин баарын ошо мекеним үчүн мындай сезим берип, ошого берсе ошондо ошо мекенчил деп ойлойм. Рахмат анда сизге бир күндүк иш күнүңүз толук тааныштык. Мына караңгы киргенде келип атабыз. Сиздин ишиңизге ийгилик каалайбыз. Бизге ушул интервьюга макул болгондугуңуз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Силерге дагы рахмат. Бүгүнкү күндө чыдап биз менен чогуу жүргөнүңөргө силерге дагы чоң ийгиликтерди каалайбыз. Ушундай баягы мекенди сүйгөн адамдардын арасында ушундай чын айтканда силерди мен бүгүн чоң бааладым. Рахмат силерге. Силерге да ийгилик. Рахмат. Ишиңизге ийгилик. Рахмат.